Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Менин атым Айбек. Бүгүн мен силерге ушул үй шартында муздак кофе суусундугун кантип жасалышын көргөзүп берем. Даяр болсоңор, анда эмесе кеттик. Үйдөгү ушул муздак кофебиз туура жана даамдуу болуш үчүн бизге эң биринчиден көбүрөөк муз керек болот. Муз бийик бокал керек болот. Кофенин өзү керек болот. Сүт, таттуу сироп жана балмуздак. Эң биринчиден даяр музду биз бокалдын ичине салып алабыз. Ушул муздак кофенин эң башкы секрети бул көбүрөөк муз. Канча көп муз болсо, ошончо сиздин кофе суусундугуңуз туура жана даамдуу болот. Бокалыбыз муздап тургучакты биз кофебизди даярдап алалы. Ушундай French press деген чайник керек болот. French presстин ичине 30 грамм кофе салабыз. Анан кипяток куябыз. Кофебиз дагы даяр болуп калды. Эми муздак латтени жасаганга баштайлы. Муздун үстүнө сүт коябыз. Он 15 грамм сироп. Үйдө сироп жок болсо, кадимкидей сгущенка кошсоңор болот. Эми ушу бокалдын үстүнө биздин суусундугубуз ушул кофе эле эмес, анан кандай десем, десертке дагы окшош үчүн балмуздак кошуп койсок болот. Мынакей достор, муздак кофебиз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Көрүшкөнгө чейин.